Мен ошол көрүнүш көрөм. Жашырганга болбойт. Айтпай койгонго да болбойт. Караң катары теңир ата көрүнүп. Сен адам болуп алдың, чоң аалам бол деп атпайбы. Адам этап, анан теңир этапка өсөт адам. Эми бул көп сөз. Андан кийин Манас ата көрүнүп, мен Кыргызды курап жырт кылсам, сен дүйнө элин курап жырт кыласың дейт. Аны ошондо ойлондум. Адам атаны мен көрбөдүм. Адам атаны башка аял көрүп, мына могу илимди жазды. Бир китептерди, бир темаларды берди. Адам атадан Манас ата бийик турбайбы деп ошол ойдо калдым. Мындай жаралганы боюнча карабагыла, силер энергия боюнча. Демек, Манас деген бир өтө чоң энергия экен. Балаң Манас койдуң. Ал Манас болуп кылычын көтөрүп чыккан жок да бүгүн. Ак куласын таптап чыккан жок да. Ал Жакыптын баласы эмес да. Ал сиздин бала. Ал катары эмес, энергия катары. Ошо Манас деген сөздүн өзүндө бир чоң энергия бар экен. Анан ата дейбиз да, биз эмне дейбиз? Алла менен Алланын бешигин терметпесем, мен Алла деп коем. Мен оосум барбайт. Аны бир мындай тергеп айтыш керек да. Теңир, теңдеп туруучу бир күч деп айтып атпайбы? Кудайды бир кут деп, анан ай деп, көрдүңүзбү? Атын айтпай, башкага салыштырып, тергеп айтып атпайбы? Башка кырын таап, башка жандырмагын таап кыргыз. Алла деген сөз барбы деп ойлоном да, бул кыргызда сөз барбы деп.